Assalamu alaikum, hurmatly qazigeler, amansızdarбы? Мына бул биринчиси баягы президентибиздин жарлыгына ылайык чыгарылган фатва. Андан кийин ошол фатваны коштогон сиздерге жеткизилген буйрук бүтүндөй имамдарга, бүт дин кызматкерлерине бардыгына кечиктирбей жеткириңиздер. Кээ бир жерлерде бир кой сойсо боло берет деген сөздөр биздин дин кызматкерлер тарабынан болуп атыптыр. Эч кандай мындай сунуштама болбосун. Билесиздер, президентибиз өзү айткан тоок да союлбасын деген. Биз ошон үчүн буйрукка баса белгиледик, фатвада баса белгиленген. 3 күн ичинде таптакыр мал союлбасын. Таптакыр деген сөздү таакид кылып бердик аерде. Ошого бекем турсун. Анан 3 күндөн кийинки немелерге дагы ысырапкерчиликке жол койбой, жанагы Куран окутуу башка немелер болсо, экономикалык абалга карап карыз албай дегендей, аны дагы анан өкмөт өзү жобо алып бекитип коёр. Биз бирок ошол сиздерге бергенибизди бергендей кылып туруп тез жеткириңиздер. Срочно. Assalamu alaikum, hurmatlı жетекчилер, hurmatlı начальник ровудылар. Азыркы учурда мына жарым саат болду, аппарат президенттен көрсөтмө берилиптир. Жерлерде тажияга дагы бир дагы кой союлбайт экен. Тажияга да бир кой союлбайт экен. Ушуну көзөмөлдөп, кайсы тажияда бир кой союла турган болсо, начальник ровуды жана ошол жерди тейлеген аймактык тескөөчү керт башы менен жооп берет деген көрсөтмө келди. Кат жүзүндө да келет. Мен эртең силерге протоколдук тапшырма катарындагы жөнөтөм. Ушуну эсиңизге алыңыздар.